Кыргызстанда ири кызматтагылардын атын жамынып, өз амалын ишке ашыргандардын аягы тыйыла элек. Мында Жалал-Абад облусунда 2 жаран кармалып, алар ири суммадагы акча каражатын талап кылышкан. Кармалгандардын бири УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы болуп чыкты. Ал Ташиев менен туугандык байланышын пайдаланып, Ташбулак айыл өкмөтүнүн кызматкери менен жең ичинен сүйлөшүп, жеке ишкерден 120 миң сом акча опузалаган. Алардын бул жолку аракети өздөрү күткөндөй ишке ашкан жок. Айтылган каражаттын 90 миң сомун алып жаткан жеринен УКМКнын кылтагына илинди. Кармалган жарандын бири Ташбулак айыл аймагына караган Димитровка айылынын башчысы болгон. Алдын ала маалымат боюнча, алар ошол айылдагы көчөлөрдү асфальттоого тендерден уткан компания ээсинен акча талап кылганы айтылат. Аларга карата 343 беренесинин 1-бөлүмү опузалап пара алуу менен иш козголду. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул боюнча кече күнү мен да суракка кирип чыктым. Ошол көчө боюнча деп атышат. Көчө боюнча деп ал мен терник комиссияны ал уткан жеңүүчү кишини мен деле тааныбайм. Бир мага келгенде договорго келген. Ошондо эле көргөм. А бизде иш кылынган экен. Ал көчөлөргө 3 көчөгө шагыл төгүлгөн экен. Анан булардын ортосунда кандай көйгөй бар мен билбейт экенмин. Негизи ошол ишкер менен болуп атабы? Ошол ишкер менен болуп атат. Өткөн жылыда түнү Жалал-Абад шаарындагы Достук кафесинде өзүн Камчыбек Ташиевдин тууганы экенин айтып, жеген тамагына акчасын төлөбөгөн дагы бир факты катталган. Ал официанттын денесине залал келтирип качып кеткен. Көп өтпөй УКМК бул тууралуу комментарий берип, ири кызматтагылардын атын жамынгандарды аеосуз жазага тартыларын эскерткен. Мындан мурдараак билесиздер, Ташиевдин атын жамынып кафеде бир балекет чыгарышты. Эми тиги уят нерсе да. Уят нерсе. Бирок мен бул камчыга ыраазы болуп атам. Кыдыршаевичкечи молодец. Алып келип туруп камагыла. Балекетим болгондо да алып келгиле. Ири кызматтагылардын атын жамынып, же алар менен бирге түшкөн сүрөттөрүн көргөзүп, өз кызыкчылыгына колдонгондор байма-бай катталууда. Ага ылайык УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул жаатта ким болбосун кызматынын түрүнө карабай жоопко тартыларын эскертип өткөн. Кимде ким коррупцияга аралашабы? Министр болобу, зам министр болобу, башка болобу, баарын предикат эткенге биздин толук укугубуз бар жана мыйзам буга жол берет. Жарандык коомдун өкүлдөрү мындай амалкөй жарандар министрлерге же жооптуу кызмат ээлеринин атына көлөкө түшүрөт деп сыпатташат. Мындан улам бул жагдай ошол жарандарга да сабак болсо дешет. Кыргызда чоң макал бар да, кызым. Жандоочу кийик аттырат дейт. Муну элеки эң сонун иштеп аткан камчыны уят карап аткан ушул немелерге өтө жаман нерсе да. Карабайсың эми өкүлүлүү деп чыгып атат. Бул деген өтө уят нерсе да. Бул деген жакшылыкка алып барбайт да. Эми мен ыраазы болуп атам. Өкүл баласыбы, бир тууганы мына алып келип жоопко тартып, кармап, факты есть факт. Ушу мамлекеттик тиги немеде орунда иштеп аткан кишини уят кылган ошол туугандарына да уят да. Менин оюмчачы ошол өкүлүү болбой, кара жерге кирбей карабасаң мен. Өздөрүн президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындары катары ар кимди коркутуп өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөндөр өткөн айда да кармалган. Мындай адамдардын саны арбагандыктан УКМК жарандарды кыраакы болууга, өзүн ар кандай кызмат адамы катары көрсөтүп, тегилже бул маселени чечүү үчүн акча талап кылган шылуундардын аракеттерине алданбоого чакырат. Алдамчылык аракеттерине туш болгон учурда укук коргоо органдарына кайрылууну сунуштап жатат. Убисар Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.